Кемин шаарчасындагы көмөк чордондо бүгүн өлкөнүн энергетиктери, эмгек сиңирген ардагерлери чогулушкан. Анткени энергетика тармагындагы улуу ысым Оторбек Жаңыбаев эскерилүүдө. Кемин районундагы 35-10 киловольттук көмөк чордон 1991 ачылган. Ошол күндөн тартып Кемин шаарын электр энергиясы менен камсыздап келет. Дал ушул көмөк чордонго бүгүн энергетикага эмгек сиңирген ишмер Оторбек Жаңыбаевдин ысымы берилип жатат. Бул инсан энергетикага жарым кылымдык кызматын өтөгөн. Ысым берүү демилгеси бул жаштарга тарыхты унутпоого жана белгилүү инсандардын ысымын эстеп жүрүүгө түрткү болот. Оторбек Жаңыбаев 1960 жылдан бери өлкөнү электр энергиясы менен камсыздоо боюнча эбегейсиз эмгек кылган инсан. Ал бүтүндөй өмүрүн, жаштыгын энергетика тармагынын өнүгүшүнө жумшаган. Аламүдүн Кемин райондорунда, Камболдук комбинатта, Ленинпол ГЭСинде электр куруучулуктан баштап, Кемин электр тармактарында коммерциялык директордук кызматка чейин барган. Өз кесибине чебердик менен кызмат өтөп, көптөгөн ийгиликтерди багындырган. Энергетиканын отличниги төш белгиси менен катар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. Оторбек Жаңыбаев кесипкөй адис гана болбостон, энергетика тармагында аркасында өзү сыяктуу канчалаган мыкты шакирттерин калтырып кетти. Анын бир нече рационализатордук сунуштары энергетикада азыркыга чейин колдонулуп келет. Адамгерчилиги, чынчылдыгы, тактыгы кесиптештеринин дайым эсинде. Абдан кесипкөй адам болчу, 50 жылдан ашык жашоо турмушун ушу энергетика тармагына салып, чоң ийгиликтерди жараткан, салымы абдан чоң Кыргызстан энергетикасына ушундай иш-чарага татыктуу абдан. Үй бүлөдө мээримдүү ата, үлгүлүү жар болгон. Бир уул 2 кыздын атасы. Уул кыздары да анын жолун жолдоп, бардыгы Кыргызстанда энергетика тармагында эмгектенген мыкты адистер. Жумушта дагы, үйдө дагы ушундай жакшы ата болчу, жаракөр, боорекер, бир жеримде эле көзүнөн жашы даяр болчу, өзү эне атасы жок, жетим өскөн бала болчу. Анан кийин атасы согуштан кайтыш болгон, энеси кийин ооруп кайтыш болду. Кудайдын буйруган, маңдайына жазган ырызкы насип ушу иши менен 3 балабызды бутунан тургузуп, окунуп, бүтүрүп, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишти. Кемин райондук 35-10 киловольттук көмөк чордону курулгандан бери тынымсыз иштеп келет. Жыл сайын оңдоо, жаңылоо иштеринен өткөрүлүүдө. Бул жылы Оторбек Жаңыбаевдин үй бүлөсү колдоо көрсөттү. Көмөк чордон боюнча алсак, 2 трансформатордон турат, ар бирөөнүн кубаттуулугу 4 мегавольт амперден. Анан быйыл ушу эмгек жамаат кайрылып, ушул агайыбыз Жаңыбаев Оторбек агайдын ысымын ушул Кемин көмөк чордонуна ыйгарсакпы деген сунуш менен келиштиле. Башкы дирекцияга кайрылдык. Алар өз тарабынан колдоп беришип, бардыгы бир добуштан колдоп беришти. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жерде 500 киловольттук Кемин көмөк чордону бар. Ошо менен баягы энергетиктердин тилинде диспетчеризацияда бир аз эки ысым болуп калат экен да. Бул жер 35-10 киловольт болсо, тиги жерде 500 киловольт да. Айырмасы ошондо, аты көмөк чордонун аты бир болуп калат экен да. Көмөк чордондор номер жана цифралары менен аталып жүрөт. Мындан ары аларга энергетикада эмгеги сиңген инсандардын ысымдары коюла баштайт. Бул албетте көмөк чордондордун атайын аталышы жана жаш муундардын улуу инсандарды унутпоосуна өбөлгө болот. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Кемин району.